Kırgız elim. Mına hazır men özüm tuğulup ösken jerimde turam. Жалпақташ айыл өкмөтү, өзгөндүн Жалпақташ айыл өкмөтү. Ушул жол, Жалпақташ жолу деп мына азырда толук мына ал жактар көчүп кеткен. Жолубуз мурун тетиге өйдө болчу. Азыр мынакей жаңы жолдорду салып, эл журтубуздагы тилек максаттар болчу. Буга чейин биздин аталар ушу Кудайдан тилеп жүргөн жол болчу. Барганда. Анан жакшы ниет болсо эртедир бир кечтир патентке тапшырганмын. Ушу жол инженери болуп келдим. Иштеп жүргөндө бүтүрө албайм. Мына пенсияга чыкканда элим аябай жакшы эл экен, демилгеми колдоп, эл колдоду. Анан элдин ушундай демилгелүү элди президенти Садыр Нуркожоевич колдоду, Камчыбек Кыдыршаевич колдоду. Ушу эл журтубуз жакшы колдоп берди. Анан ушу бийлик адамдарды да колдоп, депутаттар колдоду. Айрыкча Улукбек Зулпукарович Ормонов ушул биздин тилек максатты бийликке жеткирип, жакшылап түшүндүрүп, ушу колдоп, кудай калса мына азыр акыркы күндөр турабыз, бүткөнгө. Общий сложность 24 километр бүткөн атат. Сеники тиякта 2,5 Шагымда 2 километр, могу жер Бозаладан Маркске чейин 4,5 километр. Ошону жасап атабыз, кудай кааласа. Биринчи слой бүткөнү калды. Бир 3 күндүн ичинде кудай кааласа биринчи слойду бүтүрөбүз. Кудай күндү берип турса, техникалар иштеп турса эле батыраак бүтүргөнгө аракет кылабыз. Негизги максат ошол сапаттуу, мыкты кылып жасаганга аракет кылып атабыз. Жолубуз ошол узакка чыдаган жол болсун деген. Даниярда бир топ километрди бүтүр да, өзү. Даниярдагы бүтүр. Өзү как эме. Негизи көп жерде эле жол салып жүрөбүз, анан өзүңүн туулган жериңе келгенде кызмат кылганда бир жагынан сүйүнүч болсо, бир жагынан коркунуч жашайт экен да жүрөктөчү. Өзүмүн жериме кызмат кылып атам деп сүйүнүп атсаң, анан экинчи жагынан коркунуч, баягы кооптонуу деген бул жолум жакшы чыкса экен, сапаттуу чыкса экен, уят болбосом экен деген бир жүрөктө мындай точка турат да. Негизинен эми Кудай бул жагын узакка сүйүндүргөн жол болсун. Каласа жеткизебиз. Жетет. Эми эң сложный кетебиз ошол. Сложный жасак калды. Анча плюс-минус болушу мүмкүн бул. Иште бул болушу мүмкүн. Наоборот, азыраак кетип калсын, бирок бул сложный жасак чындыгындачы. Көп нерсесин мен азыр бул жигитке көрсөттүм. Көп жерде кичине переделка кылыш керек экен. Анча плюс-минус болуп калышы мүмкүн. А так в среднем полностью жолго ошол 15 миллиондан айланыш керек да. Ошондой болот, кудай кааласа. Мен Кушпаков Боронбай Мажитович, Үч Капчал айылынын тургуну. Жалпакташ Куршап жолу ушул элдик демилге менен башталып, 50 миллион акча топтоп ушул башталды эле. Муну колдоого алып, президент Садыр Жапаров акча берип атат. Мына акыркы күндөрү Камчыбек Ташиев берип атат. Азыр ушул акыркы статьяларында турат, кудай кааласа. Баягы кыргызча айтканда элдин ыы Кудайга жеткен экен дейбизби? Ушул жолубуздун акыркы асфальттары курулууда. Кудай кааласа, ушул жолго ким өз салымын кошкон болсо, кимдер фирмаларбы дейбизби, мамлекеттик ишканалар дейбизби, кимдер куруп атса, ошолордун иштерине ийгилик бар болсун, азыркы тил менен айтканда бай болсун. Анан ал жерде биздин ушул Жалпакташ Үч Капчал жолун курууда демилгечи топ бар, башында Кубанч ака турат. Ушул кишинин өмүрү узун болсун. Ушундай демилгелерди көтөрүп көп иштей берсин. Ушул жолду пайдаланууда Кубанч ака зор салым кошту да. Өмүрүнө береке берсин. Сиздерге да рахмат. Силерде өлкөлөрүм бар да, ошон үчүн ишентип баштаганбыз. Бүтүп атат. Ошо дагы кошумча айтып коючу нерсе, бул жигит директор школа, мектеби да мындай мощный. Жакында спорт залды элдик демилге менен конкретный азыр эми убактыбыз жок, барып бирок эмелер бар, бая даяр болгондор, бизге жөнөтүп койсоңор. Ушундай сонун азыр жаштарыбызды спорт менен машыктырып атат. Мектептик эмес, ушу дополнительный спорт зал кылдык, ушундайбы? Рахмат укам, сен ошонун башында турдуң. Бая баланын аты ким эле? Баястан, Баястан өмүрлүү болсун. Баястан деген тренерди Россиядан чакырдык. Азыр ушул биздин спорт зал кароосуз калып кетпесин деген максатта эски спорт залыбызды ремонт кылып, азыр ушул Ошто дебейин, Кыргызстандагы бир 5 спорт залдын бири деп ойлойбуз. Бул жерде быйыл 300ге жакын балдар сборго келишти. Ушу күндө
10 бала жатып тренировка кылып атат ушул жерде. Ысык тамак менен 4 мал камсыз кылып атабыз. Рахмат директорга дагы, элге дагы, Баястанга дагы. Баястан молодец экен, патриот. Россияны таштап келди. Таштап келди. Калган кыргыз балдар да жакында келесиңер эми Кудай калса. Ушинтип келсек элибизде деле жак. Кубаныч Кантөрөев аксакал башында турган ушул өрөөндүн эли демилге көтөрүп 50 миллион сом өздөрү чогулткан. Ушул жерде бир 8000 эл жашайт экен ушул өрөөндө. Ошолор 50 миллион сом чогултуп президенттик бюджеттен жардам берип, кийин камчы Бек Кыдыршаевич дагы жардам берип, мына ушул жол бүтүп атат. Бул жол чынында тарыхый окуя. Себеби ушу асфальт басыр элек жолдун абалын көрүп, анан азыркы басылып аткан жолдун сапатын көрүп аябай кубанып атабыз. Мына жумушчулар иштеп атышат. Мына дагы айта кетүүчү нерсе, ушул жерге жумушчуларга биздин кыргыз элинин жакшы салты бар, уста көрдү деген. Булар эми жол усталар да, чайын уюштуруп, ал эми ал негизги мындай милдет эмес. Бирок эл ушу өзүнүн илгертен келаткан салтыбызды колдоп, мына тамак уюштуруп, көчө махалла болуп бөлүнүп, ушу туугандар акча чогултушуп, тамак жасап келип, мына ушу жумушчуларды багып атышыптыр. Бул биздин уста көрдү деген кыргыздын илгертен келаткан сонун салты. Кубаныч ака, сиз мына өмүр бою ушу кыялданган экенсиз. Ооба. Ушул жер асфальт болсо деп. Мына ошол жол басылып атыптыр. Кубаныч ака, кара кандай сезимдериңиз? Мына караңыз, жол кара жаңы жол. Албетте. Мына Мынтесинде ишенбейсиңде. чын эле ошол Чилеле болду. Азыр түшүңүз эмеспи? Кубаныч ака, түшүңүз эмеспи? Өңүмдө эле көрүп атпайбы? Өңүңүздө кетип атабызбы? Өңүмдө эле көрүп атам. Албетте, сезим жогорку. Бул эми мен өзү өмүр бою максатым ушул эле. Аттай ушуга окугам. Эл журтубуз аябай кыйналган. Ошо элдин мен да бири кыйналганмын, жөө жүргөнбүз. Канча саатта жетчү элеңер Куршапка? Мен эми тиги Куршапка жакыныраак жерде турам да, ошол жерден деле 2 саатта жетет элек. Сыгалмадан. Бул жактан кээде ошол жолдор үзүлүп калып атчан жүрүшчү. Атчан деле бир 3-4 сааттык жол дешти эле урдаса. Болбосо машина менен 1,5 сааттык эле жол. Жакшы жүр эми болсо. Мунун да асфальт болуп калса эми ашып барса 30 мүнөттүк жол болот. Атак асфальт эмес кезде 1 саат, 1,5-2 саат жолго кетчү да. Onun Болгондо да жана бийик машиналар гана жүрөт да. Мурун болсо илгери мен чоңоюп аткан кезде 1-2 эле машина, гуржа таксилер каттачу да. Азыр болсо өтпөйт машина. Керел кечке каласа өтөт, анан кайра калып калабыз. Азыр болсо эми баягы туугандарыма бала чака Россия талаа түздө жүрүп, вездеход баягындай Муссо деген машиналарды алып беришет да балдары. Бирок гравийный жолдо 3-4 жылга жетпей эле талкаланып калат. Эми Кудай буйруса, элимде байыт деген жакшы тилектер аткан. Жана биз айттык эле, мына күнүнө 25тен мына коолар келип асфальттар асфальт атат. Кудай кааласа, рахмат. Жолчуларга чоң рахмат. Биздин элибизди, журтубузду сыйлап, аябай активный иштеп атышыптыр. Ушундай да жакшы болуп атат. Эң негизгиси баягы элдин тилеги да, тилегин Кудайдан берет. Ушул жолдун азыр заказчиги дагы ушул жактын баласы болуп калды. Подрядчик жасап аткан бала дагы. Олар эми коркот да өзүнүн туугандарынан. Эч жака качып кете албайт. Жаман кылган болсо дагы наалет алат. Жакшы. Жана Японияда бир окуучу кыз бар экен, ошого жанагы электричка каттайт деп интернеттен окуп калабыз, Анан мына Латвияда, Литвада да ошондой деп баягы балдар айтып калат го. Литвада жалгыз үйлөр бар, токойлордо. Ошого да жолдор салынган депчи. Ошондой. Биз да ошого буйрса жетебиз. Сөз жетет. Мына келип калды, мына караңыз. Мына жол илгери ушундай болгон экен, мына. Мына ушундай болчу. Мынандай. Мына азыр ушул участоктор оңдолуп атат. Мына кара, мынандай чаң. Кудай кааласа бир 20 күндөн кийин келсеңиз,
Mына жерде инженерный сооружениялар баягы батат көпірі. курулуп атат көпүрө. Ушулар бүтүп бир 20 күн максимум асфальтталган болот бул жер уже. Нарық көпірі болот да, Мына көрдүңөрбү? Мына жерде көпүрө болот. Мынакей мындай болуп калды, баягы жол ушундай болчу. Эми Кудай буйруса, ушу бизде Куршап Жалпакташ жолу 32 километр общий протяженность. Ушунун баары бир эми 15 күндөн кийин 20 күн, же болбосо 1 айдан кийин келсең, полностью мына балдар айтты да көрдүң, асфальтталып бүтүп ушундай болгон болот, Кудай кааласа. Ушул. Анан сырткары бизде эми элибиз баягы бир жакшылыкты көрүп калган эл. Элди алдабасаң эле ишенимге киргенден кийин алар макул болот экен да. Ушул жолду куруп атканда бизде эң чоң өтө крупный ишкерлер, например, ушул жерден чыккан болгондо дагы өтө крупный баягаларыбыз бар эле. Ошолар 200 миңден берген. Азыр эми ички жолдорду кылабыз деп жөнөкөй кран минген балдар 300 миң, 400 мугалим бир агайым бар, Эсен агай деген мектептин директору болчу, азыр Бишкекте жашайт. Ал 300 миң берди. Ушинтип азыр где-то бир 50 эле киши 3 миллион 600 миң ошончо акча чогултпайды. Калганда чогултат дагы ушул айлабалык жолдор бар да, ички жолдор. Ошолорду дагы асфальттап бул жакта баягы ургаалдуу деп коебу, уттарный эмгектер жүрөт Кудай кааласа мындан кийин. Мен ошого ишенем. Анткени элим мынаны көргөндөн кийин ар жакка кеткен жолу жаман болсо, өздөрү эле аракеттене баштайт. Анткени өздөрү ишенип калды. Көргөнү келдим. Анткени мына Кысыкалма айылынан Тети Кенжебай Алчоошат деген айылыбыз бар да. Ошол жерге дагы жол курабыз деп элдерибиз уже ички жолдорубузду асфальттайбыз деп акча чогултуп атат. Ошого мына көпүрө кичине жараксыз абалга келип калыптыр да уже. Муну тез арада ремонт кылбаса жок болуп калыш коркунучу бар экен. Уже мына опоралардын түбүнө суулар кире баштаптыр. Мына ал жактан водоотбойный стенкалар жасаш керек экен да. Муну менин бир ака досум жасап кетти эле, ошо өлүп калды ал. Өзү өмүр бою чабан болуп жүргөн эле. Үбайдилла деп, Үбайдилла Эрмекбаев деп. Эми Кудай кааласа эл журтубуз бул өкмөт муну срочно жасаш керек экен. Жанагы эл ушул жерге акча чогултуп атышат да. Азыр эми тиги главный жол бүткөн атпайбы? Эми ушул негизги жолдон бул жакка кеткен жерде баягы мектеп, ушул жакта мектепке барып окушат элдер. Алыс мектеп. 4 километр 100 экен тиги асфальттан. Ошону асфальттайбыз деп аракет кылып атышат. Элдерибиз уже 3 миллион 600 миң акча чогултуп койду. Дагы чогултушат Кудай кааласа. Онун сырткары автобус алабыз деп акча чогултуп атышат, көрдүңбү? Автобус окуучулар ташыганга деп. Ошо бияк кайсы айыл болуп калат? Я. Бияк кайсы айыл ошо акча чогултуп аткандар? Кайсы айыл? Ал жакта Кенжебай, Алчоошат деген айылдар бар да, эки айыл биригип кетти. Тургундары 150-ке жетпейт да. 150 үй бүлөчө эле бар да. Ошолор чогулуп атат, эми албетте. Бул жактыктар, жалпакташтар бар эле колдойт Кудай кааласа. Аларды колдойт. Бул жакшылык иште бүтүп кетет. Ошо кыбыраган Кырашат деген тип элибиз аракеттенип атат. Жакшы адамдар колдойт албетте. Аким колдойт, губернатор колдойт, айыл өкмөтү колдойт. Керек болсо президент колдойт да жакшы.